Саламатсыздарбы, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир таланттуу кызыбызды тааныштырмакчымын. Амирбек кызы Гүлнара 1992 жылы 27 августта Ош облусунун Нокат районуна караштуу Төөлөс айыл өкмөтүндө жөнөкөй үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. 1999 жылы Герет Шорон атындагы орто мектебине тапшырып, 2010 жылы мектепти алдыңкы бага аяктаган. Ошол эле жылы Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы КГП окуу жайына орус тил жана адабият сабагынан мугалимдик адисине тапшырып, турмуш шартына байланыштуу сырттан окуп бүтүргөн. Азыркы учурда Кызылкыя шаарында жашап, 2 уул, 1 кыздын апасы. Ырга болгон кызыгуу жаштайынан пайда болуп, жан дүйнөдө толгон кусаны ырга кошуп жазып келет. Москва кайрыктары Баткен адабий клубунун мүчөсү. Кээ бир жерде сурап калса жеримди, туулуп өскөн кайсыл жер деп элимди, ойлонбостон так этире жооп берем. Аты сонун Кеңеш аттуу айылымдын, ынтымактуу Пейликенен элимдин небереси Жороев Калил мырзанын Амирбек кызы Гүлнарамын. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүү абалым, бактылуу мен 3 балага апамын. Келинимин совхоз аттуу айылдын толуктаймын жаш үй бүлө катарын. Ойлоп көрүп алдартыма бир карап, жаратканга рахматымды миң айтам. Ал анткени баарыбызга мээримдүү апа деген периштени жараткан. Асылым, барлыгым, жаным апам, пешенемди сылаган колдоруңдан, алмаш кыз дүйнөмсүз жаркыраган, мээримиңиз кымбат асыл гавхардан. Ал менин апам, көздөрү жаркылдаган, жылмайса жамалынан нур тамган, күнүмсүз кымбатым жарык чачкан, гүлүмсүз бейишим апам жыттанган. Жараткан тартуулап керемет жазайын, жашарып баратат күн чыгып ан сайын, жан кирип тарака бүчүрүн байлашат, жан абам сиз жоксуз көздөрүм жаштанат. Нөшөрлөп жаан жап өзүрүн баштады, насип бир кылбаптыр өзүңө жаз дагы, нур жүзүн издеймин эл ичин кыдырып, сагындым мен аба кусалы кыйнады. Өзөгүм өрттөнүп күйүттө ыйлаймын, өзүңсүз жашоого көнө албай кыйналдым. Үйүмө барарда чыгат деп ишенип, үмүттө дагы эле каранын караймын. Хаттиң үйүң бош, коргонуң суздады, түңүлүп жашоодон жүрөктөр муздады. Түшүмдө көргөнүм өңүмдө таппаймын, сагындым мен аба кусалы кыйнады. Түндө көрдүм сизди ата түшүмдөн, капаланба кызым деп мени түшүнгөн. Ыйлап калсам акыл сөзүн арнаган, мээримиңиз таппай келем өзгөдөн. Ушунчалык сагындым. Толбой ордуң жүрөгүмдө боштук бар, адат кылып элестериң чогултмай, эч кимге айтпас дарттым ичке жутамын. Аяп коюп апам көңүлүн оорутпай, ушунчалык сагындым. Жүрөк мейли жамгыр болуп ыйласын, жаш төккөндөн башка таппай айласын. Бирок күндүз баш көтөрүп билгизбей, күлсүн көзүм капалуудай турбасын. Ичке жутуп сактап арман кайгысын, унутсам дейм таштап артка баарысын. Өзгөлөрдөй жүргүм келет эгиздей, ырдап жашоо ырларын мен жакшысын. Кандай жандар тагат сүйүү таажысын, кандай жанга берет бакыт ачкычын. Бир эле мен жүргөндөймүн сездирбей, тагдырымдын тартып коюп жазмышын. Баарыңыздарга тунук сүйүү каалап, жан дүйнөм рубрикасы. Мен Амирбек кызы Гүлнара катардагы ырсаптарымды сиздерге тартуу кылуу менен бирге ушуну айтууну туура көрдүм. Мен өзүмдү акынмын деп эсептебейм, бирок жан дүйнөм толгондо, куса болгондо, бир адамдын армандуу окуясын укканда, жалгызсыраганда, ошол эмоциямды кагаз бетине түшүргөндү туура көрөм. Бул мүнөз менин атамдан өткөн. Ар бириңиздерге мазмундуу, бактылуу өмүр каалайм.
жараткан тартуу эткен өмүрдө жашайлычы, кир жугузба көңүлгө, бизге белек таттуу ушул өмүрдө жашайлычы, көңүлдөрдү чөктүрбө. Бул жашоодо кимдер гана өтпөгөн, инсандар бар эл оозунан өчпөгөн. О замандаш, кел жакшылык жасайлы, артыбыздан жакшы адам деп эстеген. Каналдын катталуучуларына ден соолук, узак өмүр. Жакын адамдарыңыздарга жакшы сөзүңүздү аябаңыздар. Бул да болсо жакшылык кылуу деп эсептелинет. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.